Көңүл буруңуздар. Коронавирус жөнүндө бул сыяктуу видеону интернеттен таба албашыңыз мүмкүн. Видеодон сиздер абал канчалык деңгээлде жаман, кайсыл өлкөлөрдө вирус буга чейин катталды жана оордан каза болгондордун реалдуу саны канча экендиги жөнүндө маалыматтарды укпайсыз. Видеодон көпчүлүк биле бербеген чындыктарды угасыздар. Андыктан сиздерге видеону аягына чейин көрүүнү чын жүрөктөн сунуштайбыз. Демек, коронавирус жөнүндө сиздер эмнени билишиңиздер керек? Эч нерсени. Сиз канчалык бул оору жөнүндө маалымат топтосоңуз, ошончолук өзүңүзгө жаман болот. Сиз биле турчу жалгыз нерсе мына ушул. Бул ушундай парадокс. Сиз мынтип ойлонуп көргөн белеңиз? Эмнеге адамдар өтө көп кубангандыктан, өтө бактылуулуктан азап чегишпейт да, ар дайым түрдүү оорулардан, депрессиядан азап чегип келишет деп. Иштин баары адамдын психикасында жатат. Адам позитивдүү маалыматтарга караганда негативдүү маалыматтарга 100 эсе күчтүү реакция жасайт. Өтө коркунучтуу оору болгон коронавирус жөнүндө маалыматтар баарына ушунчалык кызык болуп жаткандыктан, адамдардын баары ошол ооруга көңүл бурушууда. Жана адамзаттын аз гана бөлүгү өздөрүнүн энергияларын чындыгында маанилүү болгон бактылуулукка, ден соолукка жана өзүн өнүктүрүүгө багыттап жатышат. Ал эми кээ бир куу адамдар бул картинаны байкашып, хайп кылуу мүмкүнчүлүгүн кое беришпей, эптеп акча иштеп калуунун аракетинде жүрүшөт. Дүрбөлөңгө түшкөн көпчүлүк адамдар ойлонбостон туруп бушак таратышууда. Жана мындай кылуу өздөрүн да башкаларды да жаман абалга кептээрин билбей жатышат. Мунун арты менен коомдо негативдүү катмар уламдан улам көбөйүүдө. Мына ошондуктан да планетабыздагы калктын 90% оору ааламында, азап чегүү дүйнөсүндө жашап келишет. Ал эми адамдардын мындай абалын жалпыга маалымдоо каражаттары активдүү пайдаланып келишүүдө. Жаңылыктардан жакшы кабарларды өтө сейрек угабыз. Көбүнчө эле алар белгилүү бир негативдүү кабарды көрсөтүшүп, кайра ал кабар боюнча жаңы факттарды чыгара беришет. Ага дагы терс окуялардан кошуп коюшат. Мисалга катастрофаларды, ар кандай кырсыктарды, террордук актыларды, куралдуу конфликттерди чарчабастан көрсөтүп келишет. Бул мыйзам ченемдүүлүккө маани берип карасаңыз, окуялар спираль сыяктуу өнүгүп барат. Алгач окуянын бир аз башталышын көрсөтүшөт. Андан соң окуя барган сайын өнүгө берет. Андан соң окуянын кульминациясына жетишет. Эмоциялар жалындап, болуп көрбөгөндөй көтөрүлөт. Жана акыры аягында баары акырындык менен таркап, убактылуу жымжырттык өкүм сүрүп калат. Келиңиздер, жогорудагы спираль сыяктанган окуянын өнүгүү механизмин карап көрөлү. Алгач адам өзүн толкунданткан теориялык факттарга туш болот. Мына ошол сыяктуу Кытайда өтө коркунучтуу вирус чыкты деген маалымат тарады. Бул алгачкы аракет. Эгер кабар адамга таасирин тийгизсе, ал ага реакция жасай баштайт. Өз оюн билдирет, өзүнчө кыжаалат болот. Демек, биз жогоруда айткан биринчи аракетке адамдар тараптан реакция болуп жатат. Ал эми реакция жасаган адамдардын саны барган сайын өсө берет. Жалпыга маалымдоо каражаттары болсо, мындай абалда өз иштерин активдүүлүк менен уланта беришет. Адамдар өздөрүнүн негативдүү энергияларды таратуу менен бирге кызыгуу менен окуянын өнүгүшүн байкап турушат. Ошентип болуп туруп, акырында оюнга аралаша баштайт, бирок сырттан карап турган көрүүчү катары. Биринчи караганда өзгөчө деле эч нерсе жоктой сезилет, кадимки эле көрүнүш сыяктанат. Адам бир аз энергиясын ушул жаман ооруга коротсо эмне болуптур дешиңиз да мүмкүн. Бирок адам негативдүү маалыматтарды алып жатып, негативдүү жашоого кантип өтүп калганын билбей калат. Ооруга байланышкан окуялар ал адамга барган сайын жакындай берет. Адам ошол ооруга байланышкан окуяларга катышып калат. Аракет зонасына өзү байкабастан кирип алат жана барган сайын оору тууралуу маалыматтарды өзүнө тарта берет. Андан кийин өз ара аракеттешүү, маалымат алмашуу уламдан улам күчөп барат. Эми адам бул ооруну жашоосунун качып кутула албай турган бөлүгү катары көрө баштайт. Адам айланада болуп жаткандарды тандап көрүп, жана бардык жерде жанагы оору жөнүндө жаңы факттарга туш боло берет. Оорудан улам канча адам каза тапты, кайсыл өлкөлөрдө оорунун белгиси байкалды деген кабарларды интернеттен, WhatsApp'тан, телевизордон кезиктире беришет. Алган маалыматтарын адамдар жакындары, туугандары, достору менен бөлүшүп талкуулашат. Албетте жакындарынан да жаңы маалыматтарды угуп, өзүнүн негативдүү маалыматтарын андан бетер көбөйтө беришет. Ошентип болуп туруп, адам сырттан карап турган көрүүчү катары эмес, балким толук кандуу катышуучу катары бул оюнда ойноп баштайт. Жогоруда айтылгандардан төмөнкүдөй жыйынтык келип чыгат. Жалпыга маалымдоо каражаттары вирусту абдан тез таратышат. Адамдар өздөрү билбеген абалда бул нерсеге жардам беришет жана окуянын курмандыктары абдан тездик менен өсүп бара берет. Башка өлкөлөр абалды ашыкча эле кайгылуу кылып жибергени Кытайларды да олуттуу түрдө тынчсыздантып келүүдө. Адамдар коронавирус тууралуу ар кандай тастыкталбаган видеолор менен жана фейк кабарлар аркылуу коркутулууда. Бул таң калыштуу деле эмес. Анткени кандайдыр бир структура болсун, же адам болсун, баары өз кызыкчылыктарын ойлошот. Алар өздөрүнүн рейтингин көтөрүүнү жана байлыктарын көбөйтүүнү гана максат кылышкан.
Мүмкүн вирус атайын ойлоп табышкандыр. Адамдар арасында да атайын таратышкандыр. Же бул жерде атайын органдын кийлигишүүсү бардыр. Же кандайдыр саясий кызыкчылыктарды көздөгөндүр. Бул нерселерди биз биле албайбыз. Бирок мындай методдор жалпы адамзат коомуна зыянын тийгизери анык. Эми келиңиздер, оорунун тарыхын кадимки грипптин мисалында кенен ачып көрөлү. Оорунун башкы себеби болуп сиздин эпидемия деген оюнга өз эркиңиз менен катышууңуз эсептелет. Баары грипп эпидемиясы кандайдыр бир жерден чыкты деген учактан башталат. Бардык эле акылы соо адамдарга белгилүү, грипп аба аркылуу өтө тез жугат. Мына ошол сыяктуу нормалдуу адам катары сизде бул оору мага да жугуп калышы мүмкүн деп ойлоносуз. Ошол эле учурда башыңызда белгилүү бир кино көрүнө баштайт. Ал кинодо сиздин температураңыз көтөрүлүп, чүчкүрөсүз, жөтөлөсүз. Болду. Сиз ушул учурдан баштап оюндасыз. Анткени аң сезимиңиз аркылуу негативдүү окуянын энергияларын чагылтып алдыңыз. Сиз эми көмүскө сезимиңиз менен эпидемиянын сиз тарапка келе жатканын аныктап тактадыңыз. Эми сиздин көңүл бурууңуз да тандап иштеп баштайт. Айланаңызда чүчкүргөн адамдарды жолуктурасыз. Алар мурда деле бар эле, жөн гана буга чейин сиз аларга көңүл бурган эмессиз. Ишиңизде жана үйүңүздө убак менен кимдир бирөө оору темасын козгоп сөз сүйлөшөт. Эмне кылсаңыз да, кайда барсаңыз да грипп жөнүндө кандайдыр маалыматтарды угуп, грипп болуп жүргөн адамдарга жолуккандай боло бересиз. Анан грипп бул жыл абдан катуу болуп жатат деп ойлоносуз. Жөн гана ойлонбостон тааныштарыңыз, жакындарыңыз менен бул жылы грипп катуу деп ооруну талкуулай баштайсыз. Албетте, ой кандайдыр бир деңгээлде материалдашат. Дал ушундай эле көрүнүш коронавирус оорусу менен да болуп жатат. Анткени башында Кытайда ушундай оору чыгыптыр деген ушак тараган. Анан бул оору аба аркылуу өтө тез жугат деген маалымат таратышты. Мынча адам каза болду, бир канча мамлекеттерде бул оору катталды деп жалпыга маалымдоо каражаттары окуянын чын төгүнүн тактабастан эле ар кандай маалымат тарата башташты. Ал эмес WhatsApp'тан да адамдын үчүн алган видеолорду, ар кандай каттарды жөнөтүп, эшикке чыкпагыла, көчөдө жүрбөгүлө, банан, мандарин жебегиле деген сыяктуу үндөрдү жөнөтүп жатышты. Мындай маалыматтар албетте адамдын ойлорун өзгөртөт. Ою өзгөргөн адам коронавирус жөнүндө көбүрөөк маалымат алгысы келип калат. Анткени ооруп калгысы келбейт. Коронавирус оорусу жөнүндө маалымат издеген адам оорунун баштапкы белгилери боюнча маалымат алат. Оорунун белгилери жөнүндө маалыматы бар адам ал белгилерди өзүнөн издеп баштайт. 2 күндөн бери жөтөлүп жатам, бүгүн чүчкүрүп калыпмын, эмнегедир алым жок деп өзүнөн бир чети күмөн санаса, бир чети кантип эле ооруп калайын, Кудай сактасын деп оорудан алыс болууну каалайт. Мындай кылуу менен адам ошол оору менен толук оорубаса да, ички кыжаалатчылыктан улам жан дүйнөсү кыйналат. Эгер сиз бул оору чыкты деген кабардан баштап, ал оору боюнча эч нерсеге көңүл бурбай койсоңуз, бул оору сизге жукпайт. Анан да ашыкча кыжаалат болбойсуз. Албетте оору да, шифа да Алладан. Кудай сактасын, эгер маңдайыңызга коронавирус жугат деп жазылса, анда маска такмактан скафандр кийип алсаңыз да баары бир жугат. Кайдагы бир такталбаган фейк маалыматтарды досторуңуз менен бөлүшүп, өзүңүз да коркуп, аларды да коркута бербеңиз. Видеонун максаты да мына ушул. Ар кандай терс маалыматтардан көрө, энергияңызды жалаң гана пайдалуу жана позитивдүү нерселерди көрүүгө жумшаңыз. Пайдалуу китеп окуңуз, позитивдүү жана максатына бекем болгон адамдар менен баарлашыңыз. Эгер бул видео сизге пайдалуу болсо, анда досторуңуз менен бөлүшүп, биздин Билип ал каналыбызга катталыңыздар. Жана жаңы видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып коюңуздар. Анан да сөзсүз лайк басууну унутпаңыздар. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Аман болуңуздар.